тоскоолдуктар болбош керек деги эле. Жанагы сот акыйкаттыгын жүзөгө ашырууда судьяга иш түштү. Аны судья окуп чыгыш керек сөзсүз түрдө. Тоскоолдук эле ошо судьянын өзүнүн ошол ишке даярдыгынын начарлыгынан болушу мүмкүн. Ошону болтурбаш керек да. Аны болтурбаш үчүн мыкты кадрларды судья кылыш керек. Мыкты кадрларды. Аны мыкты экенин кантип билишиң керек эми? Анын мурдатан иштеген жери бар да, туурабы? Анан азыр бизде деген комиссиялар иштейт, бир топ. Аттестационный комиссия бар, предварительный отбор деген бар. Анан кийин ошолордун баарын эметип туруп, документтерин карайсың, тажрыйбасын карайсың. Эми бирок алар келгенде эле мисалы бөлөк канча кайсы жерде юрист болуп иштебесин, келип сот скамейкасына отуруп калып иш карай коюш ал өзү оңой олтоң иш эмес. Ага көнүш керек биринчиденчи, тажрыйба топтош керек. Ал судья болуш эң оор жумуш. Мен айтат элем, бул сотторду шахтерлордун эмгегине теңеш керек депчи. Анткени шахтерлор тиги көмүр казып атып, эшикке чыкканда бет башынын баары көрүнбөй чыгат го. Судьялар иш карап туруп эшикке чыкканда бул көкүрөгүнүн баары ошондой болуп чыгат, мисалычы. Жада калса жана жарандык иш караса, ажырашууну эле деп коелу. Ажырашуу мүлк бөлүшүү. Аялы менен күйөөсү ажырашып атат, ошондо мүлк талашып, кыйкырып атышат, урушуп атышат, бирине бири жаман сөздөрдү айтып атышат. Эми жакшы мындай тынч ажырашып кеткендер да болот. Көпчүлүгү ошо сотко иши жеткен эки тарап сөзсүз түрдө бири-бирине мындай жакшы көз караш менен кетпейт. Ошонун баары судьянын көкүрөгүндө, жүрөгүндө калат сөзсүз түрдө. Ошонун баары болбосо дагы бир 60% калат. Анан ойлойсуң да, ойлонуп. Анан ошого да чыдаш керек бул судьяларчы.